Ana Moskva, mına Moskva. Hurmatlı dostlar, biz Площадь Революции деген станциядан çıkıp жатабыз. Биздин багытыбыз Кызыл-Аянтка баруу. Мен шунча Орусияда жүргөнүм менен Москвадагы Кызыл-Аянтка бара элек болчумун. Биринчи рет баратамын. Мен жана метрого кирген жерлерди тартып элем. Мына азыр метродон чыгып баратабыз. Бул Москванын борборундагы аябай терең метро. Бирок Орусияда эң терең метро бул Санкт-Петербургдагы метролор. Москванын метролору Санкт-Петербургдукундай терең эмес. Биз азыр ушул Кызыл-Аянтка Площадь Революции деген метро аркылуу чыгып баратабыз достор. Мен Москвадамын. Эмне кылып жүрөсүн Москвада деген суроолор болуп атат. Мен массаж менен иштеп жатам. Первомайское метро деген метродо 7-я парковая улица 21, 7-ci парковая көчө 21-ci үйдө массаж кылып жатам достор. Баш оору, бел оору, бел грыжасы, өнөкөт чарчоо, хронический усталость. Ушулардын баарына өзүңүздөргө жардам берем. Кайрылыңыздар достор. Азыр болсо биз чыгып баратабыз. Андан сырткары дагы мен жарыяларды, рекламалар менен иштөөнү чечтим. Кимде ким салон ачабы, башка кылабы, кандайдыр бир нерсени жарыя кылыш керек болсо, мен 2 канал аркылуу жарыя кылып беремин. Десин ТВ 80 миңден ашык катталуучулары бар. Ошондой эле интернет базар 24 деген жаңы каналым. Анда дагы бир 13-14 миң катталуучу бар. Канча экенин деле карабайм. Мына биз азыр чыгып баратабыз достор. Бул аябай тарыхый эски метролор болуп эсептелет. Мына сонун жасалган. Азыр мен силерге көрсөтөм. Мына ушундай. Көрдүңүздөрбү, Советтер Союзунан калган нерселер экен. Бул сезимтал дарбазалар адам чыгары менен өзү ачылып кетет. Мына ачылбай калабы деп чочуп кеттим. Урматтуу көрөрмандар, мына биз азыр чыгып баратабыз. Эми Кызыл-Аянты кайсыл жакка бара тургандыгын мен өзүм деле билбейм. Азыр элдерден сурап көрөбүз. О! Здравствуйте. А как попасть в Красную площадь? Посмотрите, как есть. Ладно, спасибо. Жерден карагыла дейт. Мен муну караган менен убактым деле жок. Азыр лучше элдерден сураганыбыз оңго. О, мына эстеликтер. Сон бекен. Здравствуйте, как в Красную площадь попасть? Закрыт сегодня. Закрыт, да? А когда открываете? После обеда может быть. После обеда? Это мне туда... Направо. Спасибо. Жабык экен достор. Түштөн кийин ачып калышы мүмкүн дейт. Түштөн кийин биздин жумуштарыбыз бар. Бирок сөзсүз келип тартабыз. Ага чейин мондай эстеликтерин көрүп, бул баягы Орусияны билесиңерби, тарыхта окудуңар эле да, баягы эмелердин. Жок, мен ал эмес экен, кечиресиздер. Мен жана печатниктердин эмеси дедим эле. Греческим просвителям, братьям Иоганне и Софроне Лигурин дар правительства Греции городу Москве установленную ушул гректин эмелерине арналган эстелик экен агартуучуларына. Мынакей сонун достор. Биз менен болуңуздар. Жерде бирөө доставкада иштеген кыргыз балдар экен. Олар деле кыргыздар болсо керек. Ошондой монтип ремонт кылып жатышат достор. Кызыл-Аянт тилекке каршы жабык деп жатат. Биз Москванын борбордук көчөлөрүнүн биринде жүрөбүз. Мен армияда жүргөндө бул Кызыл-Аянтка келген эмесмин, бирок Арбатка келгенбиз. Кечинде музыка ойнашып, сүрөтчүлөр сүрөттөрүн тартып, ушундай сонун
nesiler bolgon. Alыстабаңыздар, биз менен болуңуздар достор. Биz Кызыл Аянттабыз. Kimge reklama gerek bolsa, başka gerek bolsa, kayırıla 2 kanal arkılуу jarnama kılıp berебиз. Baaсын kımbat деле айтпайбыз. Мен ушул Москвага атайын массаж менен, рекламалар менен иштөө үчүн келдим. Эми баягы өзүбүздүн күчүбүздү сынап көрөбүз достор. Мен негизинен Москвада ушул биринчи эле жолумун. Мындай эле келип кетип жүргөм. Негизинен 12 жыл Санкт-Петербургда жашадым. Санкт-Петербургдагы өтө Орусиянын маданий чоң борбору, адамдар абдан адамгерчиликтүү, бир нерсени сурасаң качпай жакшы жооп беришет экенин түшүндүрүп, бул жерде тилекке каршы кыргыздар деле анчайын эле мындай бири менен биринин иши деле жок экен, аябай көп экен. Бир вагонго отурсаң эле бир 4-5 кыргызды көрөсүң. Москванын бир 10% эле кыргыз болуп калганбы? Аябай көп экен да. Бирок тилекке каршы өзүңүн тааныштарың менен эле сүйлөшпөсөң, башка адамдар менен сүйлөшүүгө мүмкүнчүлүк жок экен. Мына Кызыл Аянттын тети Кремлдин эмеси көрүнүп турат. Биз азыр тиги жака барып туруп, анан бурулалы. Же мындай эле жакыныраак ушул жак менен бурулуп кетсекпи? Камераны көрө калышып эле элдин баары качып атат, интервью алат деп атабы. Ошо достор, мынакей сону иностранецтер экен. Гонконг жатат. Чайна, Китай. Мынакей достор, Санкт-Петербургда дагы тетиги пандемия мезгилине чейин аябай туристтер көп болот эле. Азыр кайра көбөйүп калса керек. Мен негизи пандемия учурунда Санкт-Петербургда болдум. Туристтер мына гостиный двор дейт. Санкт-Петербургда дагы куду ушундай гостиный двор деген двор бар достор. Карагылачы кандай коз. Биз менен болуңуздар, алыстабаңыздар. Азыр биз Кызыл Аянтка өтөбүз. Урматтуу көрөрмандар, мына Кызыл Аянтка 30-40 кадам гана калды. Тилекке каршы бүгүн Кызыл Аянт жабык экен. Түштөн кийин ачат деп атат. Кийинки келгенде келип атайын дагы тартып кетем. Мен жашаган жерден алыс деле эмес экен. О киргизбей турган адамдар бир майрамдык иш-чара болот окшойт. Же киргизип жатабы, же акча менен киргизеби билбейм. Аяктан барып көрөлүчү. Акча болсо акчасын төлөйбүз. Карточка бар. Киргизе баштаптыр. Баарын эле киргизеби экен, же кыргыздар кирбей тургула деп коёк экен. Биринчи бияктарды тартып алайлы. Мына баягы тарыхый сонун көрүп жүргөн Кремлдин мунаралары. Достор, мына бүт баягы сүрөттөрдөн, кинолордон көргөн элдин баары турат. Бул жерде эмне билет алыш керекпи? Мындай кишилет экен. Билет купить надо, да? Нет? По пригласительному. По пригласительному? Извиняюсь. Если по пригласительному, а по списку? Шейный проходим. Проходим. Блогерам не разрешайте из дружественных стран. Товарищ старший лейтенант. Мы в Кычку еще. О, киргизди. Мынакей кирип кеттик. Блогерлерге уруксат бересизби десем, тиги жок деп дагы айткан жок, макул деп да айткан жок. Анан да якын карап туруп көзүнөн карасам макул эле дегендей. Ошентип Кызыл Аянтка кирип келдик. Кандай майрамдык иш-чара болот буйруса көрөбүз достор. Бизге бүгүн аябай повезло. Кирип кеттик. Мына Улуттук гвардиянын жокерлери, курсанттар экен булар, курсанттар, КК деп турушат. Элдин баары отуруп жатышат. Азыр көрөбүз кандай иш-чара боло тургандыгын. Биягында көрөлү, биягы мындай төмөн болуп кетет экен. Кызыл Аянттын
Айтылуу Кызыл Аянтты билесиздер. Бул жерде канчалаган параттар болгон. Бул чоң тарых. Тилекке каршы күндүн нуру бизге тоскоолдук көрсөтүп жатат. Солдаттар. Biz yerden orunduk alıp oturup durağız. Dostlar, turistler eken privilesyonlu. Biz dağlardan katarında girip gittik. Kattalgan dostların aralığında. Свободно? Занято değil. Занято olsa занято biz peşkomdele oturup duruyoruz. Dostlar, mına bizin aldığımızda gum deyt. Mına bu sol jaqtagı Vladimir Ilyich Lenin'in mavzoleyga yazıp girizbeyt. Biroq girizbese dagı mavzoleydin aldынан görölüçü tartalar ekemiz. Soyuzdun kezinde bul jerde eki joker turup ardактуу карабыл almaşıp elder mavzoleyden Lenin'di görүүgө tizilip turat ele. Hazır андай жок. Biroq mavzoleydin aldынан görüp koyalı. Şul mavzoleydin aldı tarafından Komünistik Partiyanın generaldık katçıları Brejnev, Kosygin, andan orunbasarları gezinde Stalinler turuşup şu yerden paratты kabul alışkan. Arı gözü öt körbeydi eken. Dostlar, men şol aldı tarafından biraz tartıp koyayım. Совершенно свеженький вышел, но все время сутулый. А там два солдата сейчас не стоит, да? Солдаты не стоит, да, там? Почетные. Burada kadar солдат жол екен, достар. Ошол биз мына алдыбызда генерал-майор турат, тартып койдум. Сюда нельзя, да, пройти? Күндүн нуруна байланыштуу начар болуп жатат азыр. Мына ушул Владимир Ильич Ленин'in mavzoleyi. Andan keyin art жақта Калинин немелердин эстеликтери турат. Аякада тилекке каршы Сталиндин айкели турат. Өтүүгө болбойт. Мен бирок ошол жерлерди алыстан болсо дагы тартып берейин. Мына ушул Кызыл Аянттын дуалдарына шулардын баягы сөөктөрү коюлган. Бер жагына эстелик мынакей Иосиф Виссарионович Сталиндин эстелиги турат. Мам, говорит 3. 3. Mınakey dostlar, biz hayattayız. Azır mayran baştalat dostlar, mına bu uşul estelikler. Stalin turat, Kalinin turat. Men tanıganlardan көбүнү tanıgan жокмун. Makarenko oşoğun biri turat arı jagында. Kızıl Ayanт açık болгондо gelip баарынын айкелдерин men tartıp berem dostlar. Az dünküldöp baravanlar soğulup baştaldı.